Жакшы белгилүү болгондой, бул дагы биздин урматтуу президентибиздин негизги тапшырмаларынын бири бул мамлекетибиздеги коррупциялык элементтерге каршы күрөшүү. Коррупциялык элементтер кайсыл жерде? Бул негизинен мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Кимдин колунда бийлик болсо, ошол коррупция менен алектенип калган. Бул баягы эле айткандай, ошол укук коргоо органдары, органы правопорядка, органы безопасности, органы судов, прокуратуры, так, местные органы власти и другие органы, которые имеют провластные функции. Вот ушул органдар менен ушул органдардын арасындагы жүргүзүлүп аткан коррупцияга каршы күрөштү биз президентибиздин тапшырмасы негизинде жүргүзүп келе жатабыз. Бирок азыркыга чейин ошонун аягына чыга албай атабыз. Даже биз керек болсо ошо өзүбүздүн арабызды тазалап бүтө албай атабыз. 3 жылдан бери ушу менен алектенебиз. Ооба, коррупция азайды, коррупция кайсы бир деңгээлде азайды, бирок түгөнгөн жок. Токтото албадык ошону. Азыркыга чейин. Кармай берип коррупционерлерди, камай берип, алар кайра чыгып кетет. Биз камай беребиз, алар кайра чыгып кетет. Мына ушинтип отуруп, чын айтканда бир жагынан тажапта калдык. Эмне кылышыбыз керек? Демек биз мыйзамдын чегинде мыйзамдарды өзгөртүү менен биз коррупцияга каршы күрөштү катаалдандырышыбыз керек. Коррупцияга каршы күрөш катаал болуш керек. Коррупцияга иленген адамдар эч качан экинчи коррупция кылганга мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тарабынан мыйзамдарга өзгөртүүлөр даярдалды. Азыркы күндө ошолор каралып атат. Ошол мыйзамдардын негизинде урматтуу кызматкерлер, биз мындан ары мына азыркы күндөгү акыбалды айтып коеюн, чтобы силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Бүгүнкү күндө коррупцияга шектелип, бирөө жарымды кармасаң, аны алып келебиз. Биз 2 айга жабабыз, 4 айга жабабыз, 6 айга жабабыз. Өзүбүздүн текшерүүлөрүбүздү, следственный мероприятиялерди өткүзөбүз. Бирок алар өздөрүнүн кылган иштерин мойнуна алышат. Туура биз ушуну кылдык дешет. Андан кийин тергөө органдары менен кызматташууга барышат. Анын бардыгы мыйзам чегинде. Ушул документтердин бардыгы сотко өткөндөн кийин сот мыйзамдын чегинде аларды штраф менен бошотуп коюп атышат. Так, штраф менен бошогон коррупционер 1 жыл, 2 жылдан кийин кайрадан мамлекеттик кызматка келип алып атат. Же болсо кайрадан өзүнүн ошол ишин кайрадан кайтарып жасап атат. Демек, биздин кылган ишибиздин жыйынтыгы аягына чыкпай калып атат. Ошондуктан биз мыйзамдарга өзгөртүү киргизебиз. Мындан ары адам коррупция менен кармалабы, кайсы кылыш менен кармалса дагы ошону моюнга алып, признание вины деп коет. Жасаган укугу бар, аны өткүзсө болот, следственный мероприятиялерди. Андан кийин ошол эле тергөө кызматтары менен кызматка барса болот, аны да өткүзсө болот. Бирок мыйзамда биз карайбыз. Мындан ары даже тергөө кызматтары менен кызматтага барса дагы өзүнүн күнөөсүн мойнуна алса дагы ошого карабастан мыйзамда каралган жазалоо санкциясынын жок дегенде жарымын түрмөдө өткүзүш керек. Жок дегенде жарымын түрмөдө өткүзүш керек. Андан сырткары мындан ары коррупция менен кармалган же болбосо кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө түрмөгө түшүш керек. Алардын эгерде күнөөлөрү дайындалган болсо, күнөөлөрүн так далилдеп бере ала турган болсок, алар сөзсүз түрмөгө түшүш керек. Түрмөдөн качып кетпеш керек эч кимиси. Алар билиш керек. Ошо коррупцияны жасап аткан адам дагы билиш керек. Ал сөзсүз түрмөгө түшөрүнү, бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүгүн түшөрүн билиш керек. Мына ушундай гана катаал жазалар менен биз токтото алабыз деп ойлойбуз. Андан сырткары коррупция менен кармалган же болбосо кызматынан кыянаттылык менен пайдаланып, баягы дача взятку, передача взяток, получение взяток дегендер бар. Ошолор менен кармалгандар боло турган болсо, алар экинчи ирет эч кандай мамлекеттик кызматка келбеш керек. Мамлекеттик кызматка чоңуна, кичинесине кайтып келбеш керек ал адамдар. Андан сырткары коррупция менен кармалгандар
же кызматтан кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлердин жакындары, жакын тууган уруктары, бала чакасы, ата энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбаш керек. Мына ошондо гана биз алар токтото алат экенбиз. Себеби коррупционер жок дегенде өзүн ойлобосо, тууган уругун ойлосун, бала чакасын ойлосун, ата энесин ойлосун. Ушундай катаал шарттарды биз мыйзам чегин түзүп беришибиз керек болуп атат. Туура биз мыйзамда бүгүнкү күндө каралып аткан жанагы сроки санкцияларды көбөйткөн жокпуз. То есть ошол мурдагы эле статьяларда ошол эле сроктор калды. Бирок биз моралдык жактан жана ошол мыйзамда кабыл алынган көрсөтүлгөн санкцияларды аткаруунун катаалдыгын күчөттүк. Мындан ары дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Бир дагы коррупционер түрмөсүз бошолуп кетпейт. Сөзсүз түрдө өзүнүн түрмөдөгү мөөнөтүн алат, камалат, анан кийин гана чыгат. Жана аларга камалган маалда түрмөдөгү жанагы УДО деп коет го, условно-досрочное освобождение. Ошолор дагы применяться этилбейт. Коррупционер бул номер один враг государства. Вот только тогда мы, оказывается, победим. Ошондуктан урматтуу кызматкерлер, урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, биз мамлекеттик кызматка келгенден кийин ойлонушубуз керек. Мамлекеттик кызматка келген ар бир адам ойлонуп, мамлекет үчүн пайда келтире аламбы же келтире албаймбы деп. Биз мунун бардыгын сөз менен айтпастан, мунун бардыгын биз мамлекеттик кызматка келер менен ментальным уровне, вот мээге киргизип алышыбыз керек. Келдиңби сотрудникам, ты устроился сотрудником госбезопасности или сотрудником правоохранительных органов, прокуратуры, судов, значит, ты должен служить только государству, а не своему карману или тем людям, которые хотят от тебя помощи коррупционным путем. Вот этого мы никогда не должны забывать. Если этого не сможем делать, если у нас не хватает воли, возможностей, образования и вообще психологического состояния, тогда вообще не должны принимать участие в государственных делах. Вот ушул талаптарды сиздер так аткарышыңыздар керек. Мындан ары ушул маселени так аткарбасак, анда биз кыйналып калдык. Себеби бир эле мисал келтирейин. Урматтуу кызматкерлер, мына акыркы 4 жылдан бери 10дон ашык сотторду, сот кызматкерлерин биз кармадык. Коррупция менен кармап атабыз, баягы пара алуу менен кармап атабыз, жана башкалар менен. Бирок бирөөсүн дагы түрмөгө жөнөтө алган жокпуз. Бирөөсүнө жөнөтө алган жокпуз. Бир дагы сот судья түрмөдө отуруп калган жок. Баары чыгып кетти. Бир дагы кызматкерди биз укук коргоо органдарынан ушул айрыкча улуттук коопсуздук кызматкерлеринен сотко жөнөтө алган жокпуз. Бир дагы кызматкерди прокуратура органдарынан түрмөгө жөнөтө алган жокпуз. Бардыгы соттун чечими менен жанагы эле соглашение со следствием, признание вины и штрафом как бы выходит. Теперь штрафа не будет. Где есть штрафы, все убрали. Только будут сроки, реальные сроки будут.